Бүгүнкү күндүн эң орчундуу маселесине айланган жол боюндагы мал жандыктарды көзөмөлдөө боюнча аракеттер райондордо көрүлүүдө. Күз мезгилинин келиши менен эле тургундардын мал жандыктары жайлоодон кайткандыгына байланыштуу малдын көпчүлүгү автожолдун боюнда кароосуз жүргөндүгүн байкоого болот. Жылкылар унаа жолуна чыга калгандыктан жол кырсыктарынын келип чыгышына себеп болууда. Бул багытта Тоң райондук ички иштер бөлүмү тарабынан мал ээлеринин жылкыларына тасма байланууда. Азыркы тапта Тоң району боюнча лента байлоо, жылкыларга лента байлоо иш-чарасы жүрүүдө. Бүгүнкү күндө Төрткүл айыл өкмөтүндө, Төрткүл айылында болду жана Болот Мамбетов айыл өкмөтүнүн Эшберов айылында болду. Айтып кетчү жагдай лента жол коопсуздугун камсыз кылуу кечинде жарык берет. Жылкы ээлерине айтарым, кечинде жылкыларыңарды үйүңөргө камасаңар малдарыңарды. Жол коопсуздук ишине болсо дагы азаят деген ойдомун. Азыркы тапта Эшберов айылында турабыз, Эшберов айылында байлоо иштери жүрүүдө. Айыл өкмөттөгүлөр спонсор болуп, жардам берип, ошо ленталарын айлап, мындан аркысын айыл тургундары өзүңөр лентаңарды айлап, алып байласаңар жакшы болот эле да. Учурда район аймактарында жылкыларга тасма байлоо менен ар бир айылда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары облус аймагында жылкыларга чип коюлууда. Мал ээлери өздөрү дагы кайдыгер карабай төрттүлүк малдарына жарык чагылдыруучу тасмаларды байласа, жол кырсыктары кыйла азаймак дешет. Элдерибиздин жылкылардын коопсуздугу үчүн 4 айылыбызда тең биз ленталарды байлап атабыз. Менде 4 айыл бар: Көксай, Жерүй, Эшберов, Аксай. Азыркы күндө 127 башка элдерибиздин малдары үчүн, жылкысы үчүн 127 башка лента байладык. Малдардын коопсуздугу үчүн. Себеп дегенде ушул жерде элибиздин эле мал жылкысы келип, ушул жерден унаа менен катып айдап, түн ичинде чыга калгандыктан сүзүп кетип, ушу Эшберов айылынын кимдин жылкысы экени билинбей калды. Ушу айылдын башында эле биз ошондон кийин лента байлай баштадык райондун администрациянын тапшырмасы менен. Ошонун негизинде азыр кызуу түрдө иш жүрүп жатат. Менчик жылкы ээлерине жана коопсуздукка карап, түнкүсүн ушу жол жээгине чыгып, көп кырсыктар катталып атат. Анан ошого байланыштуу айыл өкмөттүн указаниясы менен, райондук ички иштер бөлүмүнүн указаниясы менен ушундай өзүбүздүн айылдагы жылкы ээлерине айтып, жеке ветврачтар менен бирдикте чиптерин да басып, ушу түнкүсүн жарык берүүчү ленталарды дагы мына өзүңүздөр көрүп тургандай байлатып атабыз. Баарына маалым болгондой, автоунаа жүргүнчүлөрдүн кечки сааттарда жолдо жүрүүсү өтө кооптуу. Түнкүсүн айылда жылкы ээлери маалын камашпай көптөгөн кырсыктарга дуушар болушууда. Андыктан жылкылардын мойнуна атайын жарык берүүчү тасмалардын байланышы бүгүнкү күндүн талабы. Улутай Курбанкулова, Данияр Акунов, Сергей Мешенко, Тоң районунан.